Саламатсыздарбы? Соңку эл аралык жаңылыктар топтому менен тааныштырып, Нияз Ашматов. Ирандын президенти АКШ менен өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоого буйрук берди. Жолугушуу Түркияда өтөрү кабарланууда. Ал эми АКШ Иранга суу курууга даярданып, жакынкы чыгыштагы абадан коргонуу түзүмүн күчөтүүнү пландап жатат. Пентагон Израилде аймактагы өнөктөштөрүн жана америкалык аскерлерди коргоо үчүн кошумча абадан коргонуу каражаттарын жайгаштырууда. Bir gün burun İran'ın Tышкы иштер министри Аббас Аракчи АКШ менен сүйлөшүүлөр ийгиликсиз болсо, согуш башталарын билдирген. АКШ президенти Дональд Трамп Иран Вашингтон менен олуттуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын билдирди. Анын айтымында бул диалог келишимге алып келиши мүмкүн. Fox News'ка берген маегинде Трамп Иран биз менен сүйлөшүп жатат. Ал жакка чоң флот жөнөтүлдү. Алар сүйлөшүү жүргүзүүдө деп белгиледи. Ал арада Иран Перс булуңундагы араб мамлекеттерине кайрылып, эгер согуш башталса, америкалык базаларга каршы катуу сокку урарын жана америкалык жоокерлер көз жумушу мүмкүндүгүн билдирди. Кытай, Орусия жана Иран менен биргелешкен деңиз коопсуздук куруу 2026 машыгууларына катышуу үчүн Ормуз кысыгына бир нече башкарылуучу ракеталык эсминецтерди жөнөттү. АКШнын аскер деңиз флотунун өзөктүк энергия менен иштеген Абрахам Линкольн аскер флоту жетектеген соккуруу тобуда Кытай флоту келгенче Ормуз кысыгынан чыгып кеткени кабарланууда. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин өлкөнүн куралдуу күчтөрүнө толук көзөмөл орнотту. The Wall Street Journal жазгандай, акыркы таасирдүү аскер жетекчилеринин четтетилиши Бейжинде чечим кабыл алууга тоскоол боло алган ички күч калтырган жок. Генерал Чжан Юсянын камакка алынышы бурулуш учур болду. Ал Синин көп жылдык өнөктөшү жана бала кезден берки досу болуп, лидер аны агам деп атачу. Эксперттердин баамында бул окуя Тайвань маселесинде Сини эч ким токтото албай калганын көрсөтөт. Маалым болгондой, Си Цзиньпин муну менен Тайвань боюнча толук эркиндикке ээ болгону айтылууда. Украинанын Днепр аймагында шахтерлорду ташыган автобуска Орусия дрон чабуулун жасап, кеминде 15 адам каза болду. Чабуул АКШнын президенти Дональд Трамп Орусия соккуларын токтотот деген күнү болгон. Ошол эле учурда президент Владимир Зеленский башында жекшембиге белгиленген тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн экинчи айланпасын шаршембиге жылдырды. Украина, АКШ жана Орусия катышкан 3 тараптуу сүйлөшүүлөр эми шаршемби жана бейшемби күндөрү Бириккен Араб Эмирлигинде өтөт. Киев шаарынын тургундары электр энергиясы жана жылытуу өчүрүлгөнүнө карабастан кышта көңүл көтөрүүнүн жолдорун табышууда. Алар тоңгон дарыяларды ачык асман алдындагы оюн аянтчаларына айландырышты. Унаалар муз каптаган жерлерден өтүп, балдар чана тээп, адамдар Киевдеги тоңгон Днепр дарыясында диджейлердин бий кечесине чогулушту. Bir gün burun башка жерде 3000ге жакын тургун тоңгон жерде диджейди айланып, музда бийлеп, ачык асман алдындагы кечеге чогулушкан эле. Жапония сыноо миссиясы учурунда 6000 метр тереңдиктен сейрек кездешүүчү элементтер камтылган чөкмөлөрдү ийгиликтүү алып чыкканын билдирди. Мындай кадам маанилүү минералдар үчүн Кытайга көз карандылыгын азайтат. Өкмөт өкүлдөрүнүн айтымында, бул сейрек кездешүүчү жер металлдардын деңиздин түбүнөн казып алуу боюнча биринчи аракет болуп саналат. Бейжин жакында эле премьер-министр Такаитинин сөзүнөн кийин Токиого кысымды күчөткөн. Анда ал Кытай Тайванга кол салса, Жапония аскердик жактан жооп кайтарышы мүмкүн деп билдирген болчу. Кытай Тайванды зарыл болсо күч менен өз көзөмөлүнө алууга убада берген. Жекшемби күнү Каракастагы белгилүү түрмөдөн кеминде 9 венесуэлалык бошотулду. Жергиликтүү укук коргоочулар бошотуу жарыяны өтө жай жүрүп жатканына үй бүлөлөр нааразычылык билдирип жатышканын айтышты. Буга чейин Венесуэланын убактылуу президенти Делси Родригес жүздөгөн туткунга мунапыс берген. Хедкойт кармоочу жайын коомдук жана социалдык кызмат көрсөтүүчү жайга айландыруу маселеси көтөрүлгөн. Бирок укук коргоо уюмдарынын айтымында жүздөгөн саясий туткундар дагы деле темир тор артында кала берүүдө. Өткөн айда Пакистандагы Соода борборунда адам өмүрүн алган өрттөн кийин жекшемби күнү Карачинин көчөлөрүнө миңдеген адамдар демонстрацияга чыгып, жергиликтүү атка минерлердин кызматтан кетишин жана реформа жасалышын талап кылышты. 4000ге жакын демонстрант жетишет деген уран астында жүрүшкө чыгышкан. Жамаат Ислам уюштурган митингге эл, суу, электр энергиясы, тез жардам кызматтарынын жетишсиздиги жана инфраструктуранын начарлашы сыяктуу көптөн бери чечилбей келе жаткан көйгөйлөрдү белгилешти. Январь айында Гул Плаза соода борборунда чыккан өрт кеминде 67 адамдын өмүрүн алып, 15тен ашык адам тайынсыз жоголгон. Түркиянын Анталия провинциясында болгон кайгылуу автобус кырсыгында кеминде 9 адам каза болуп, 26 адам жаракат алды. 34 жүргүнчү менен бараткан автобустун айдоочусу жамгыр жаап жаткан учурда башкарууну жоготуп, чоң жолдон чыгып кеткен.
Дрондон тартылган видеодон унаа жолдун жээгиндеги арыкта капталынан жатканын көрүүгө болот. Ал эми тез жардам кызматкерлери куткаруу, калыбына келтирүү жана иликтөө иштерин жүргүзүшкөн. Бир жүргүнчүнүн айтымында айдоочу коюу туманда ылдамдыкты ашырып жиберип, бурулушта автобусту башкара албай калган. Аргентинанын Патагония аймагындагы токой өрттөрү уланып жаткандыктан түтүн атактуу улуттук паркка коркунуч туудуруп жатат. ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген 2600 жылдык бак-дарактар өскөн Лос-Алерес улуттук паркынын кеңири аймактары азыр күйүп жатат. Аргентинада 40 000 гектардан ашык токой күйүп, миңдеген тургундарды жана туристтерди эвакуациялоого туура келди. Америка Кошмо Штаттары боюнча кышкы бороондон 100дөн ашык адам көз жумду. Электр энергиясынын жапырт өчүрүлүшүнөн улам калыбына келтирүү иштери акырындап, 170 000ден ашык үй-бүлө электр жарыгысыз калууда. Миңдеген үй-жайсыз адамдар өмүргө коркунуч туудурган суукта калышты. Түндүк Каролинада бороон катталып, -10 градус Цельсийге жакын суук болуп, жолдор, лагерлер жана пляждар жабылды. Улуттук метеорологиялык кызмат бир нече аймактарда рекорддук төмөн температура катталганын билдирди. Түштүк Флорида 1989 жылдан берки эң суук мезгилге туш болушу мүмкүн. Метеорологдордун айтымында алдыда дагы бир чоң кышкы бороон күтүлүп жатат. Бир нече штаттарда бороон чапкын болору тууралуу эскертүүлөр берилген. Азиянын биржаларында АКШ доллары туруктуу бойдон сакталды. Анткени инвесторлор Американын акча кредиттик саясатында өзгөрүү болушу мүмкүн деп күтүп жатышкан. Буга чейин Трамп Федералдык резерв түзүмүнө төрага кылып Кевин Уолшту көрсөткөн. Ал Федералдык резерв түзүмүнүн балансын кыскартууну көздөп жаткандыктан доллар туруктуу бойдон калышы мүмкүн дешүүдө. Илон Масктын SpaceX компаниясы Орусия Starlink'ти уруксатсыз колдонгонун токтоттук деп билдирди. Бул кадам Украина чабуулдарда колдонулган орусиялык узак аралыкка учуучу дрондордо Starlink терминалдары табылганын билдиргенден кийин жасалды. Украина Орусиянын Starlink'ти дрон операциялары үчүн колдонушуна жол бербөө үчүн SpaceX менен кызматташып жатканын ырастады. Ал Украинанын аймагында уруксат берилген токтотуучу терминалдардын гана иштешине мүмкүндүк берүүчү системаны иштеп чыгып жатканын айтты. Америка Кошмо Штаттарынын биринчи айымы жөнүндөгү Мелания аттуу даректүү тасмага карата билеттер көп сатылууда. Сынчылардын ар кандай сын пикирлерине карабастан, тасма алгачкы дем алыш күндөрү $7 миллион киреше тапты. Президент Дональд Трамп тасманы жарнамалап, аны сөзсүз көрүш керек деп айткан. Amazon MGM Studios укуктары үчүн $40 миллион төлөп, маркетингге дагы $35 миллион сарптаган. Даректүү тасма 2000ге жакын кинотеатрда көрсөтүлгөн. Бул 14 жылдагы эң чоң ачылыш болду. Сиздер соңку дүйнөлүк жаңылыктар топтому менен тааныша алдыңыздар. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта болуңуздар.